Өлкөдө дааватка чектөө киргизилбейт, бирок тартипке салынат. Парламентте динге байланыштуу мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Баш кала дагы жаңы автобустар менен толукталды. Шаар мэри заманбап техника тууралуу маалымат берди. Эмгек миграциясы коопсуз, мыйзамдуу жана иреттүү болуш үчүн биргелешип механизмдерин иштеп чыгуу маанилүү. Москвада көтөрүлгөн мигранттар маселеси. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдыева. Бизде да акыркы жылдары спорт тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, анын ичинен футболчуларга керектүү шарттар түзүлө баштады. Буйруса, бизден да Лука Модрич, Иван Ракитич өңдүү легендарлуу хорват оюнчуларындай мыкты футболчулар чыгып, өлкөбүздүн байрагын эл аралык деңгээлде желбиретет деген үмүттөбүз. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Хорватия Республикасынын тышкы жана европалык иштер министри Гордан Грлич Радманды кабыл алган учурда билдирди. Жолугушууда ар тараптуу мамилелерди бекемдөө, анын ичинен парламенттер аралык кызматташтыкты арттыруу сөз болду. Кыргызстан Хорватия мамлекети менен бардык багыттарда, анын ичинен туризм, тоо-кен, энергетика, жашыл экономика сыяктуу тармактарда кызматташууга кызыктар. Ошондой эле эки өлкөнүн соода байланышында өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ. Анткени аталган жаатта да мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чоң. Биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырып, тыгыз кызматташуубуз кажет, деди төрага. Хорватия мамлекети өзүнүн туристтик жайлары менен эле өзгөчөлөнбөстөн мыкты футболчулары менен таанылып келе жатканын айткан Нурланбек Шакиев, Хорватияда жыл сайын жаштар арасында футбол турнирлери өтүп, ага дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн жаш спортчулар катышып келе жатканын, тышкы иштер министри катары аталган мелдешке кыргызстандык спортчулардын да катышуусуна көмөктөшүүсүн өтүндү. Хорватиянын тышкы жана европалык иштер министри Гордан Грлич Радман алгачкы иш сапары жемиштүү башталганын белгилеп, жылуу кабыл алган үчүн адегенде төрагага ыраазычылык билдирди. Ошону менен бирге Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан менен кызматташууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтты. Өзү менен кошо Хорватиядан ири ишкерлер бизнес форумга келгенин белгилеп, парламенттер аралык мамиле тууралуу сунуштарды да колдой турганын билдирди. Ошондой эле министр Хорватияда салттуу түрдө өткөрүлүп келе жаткан жаштар арасындагы футбол мелдешине кыргызстандыктардын катышуусуна да көмөк көрсөтөрүн убадалады. Өлкө аймагында дааватка чектөө киргизилбейт, бирок тартипке салынат. Бул азыркы колдонулуп жаткан дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндөгү мыйзам долбооруна киргизилген өзгөртүүдө жазылган. Атайын жүргүзүлгөн 3 жылдык мониторингдин жыйынтыгында көптөгөн көйгөйлөр аныкталгандыктан, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин чөйрөсүн тартип иретке келтирүү үчүн сунуштаган документти бүгүн Жогорку Кеңешке алып чыкты. Парламенттин биринчи окуусунда каралып, колдоо тапкан мыйзам долбоору туурасында кененирээк кийинки материалда. Мындан ары динге байланыштуу китепчелерди же баракчаларды көчөлөрдө, турак үйлөрдө жана коомдук жайларда көзөмөлсүз таратуу, ар кандай диний топтор тарабынан динди таңуулоо максатында үйлөрдү кыдыруу, үгүттөө маселеси жөнгө салынат. Бул учурда колдонулуп жаткан дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндөгү мыйзам долбооруна киргизилген өзгөртүүдө белгиленген. Сунушталган документ Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында биринчи окууда каралды. Бул мыйзамды иштеп чыгууда 3 жылдан бери тийиштүү мамлекеттик органдар менен диний чөйрөгө мониторинг жүргүзүлдү. Мына негизгилерин айтып кете турган болсок, мисалы үчүн диний билим берүү маселеси. Диний билим берүү маселесинде бизде эч кандай контролсуз негизде жүргүзүлүп жаткан окуу процесстери бар. Муфтиятты как негизги ислам багытындагы негизги орган катары признавать этпей, тоготпой калган. Муфтияттын bir программасы турса, ал программа мындай номинально bir бурчта асылып турганы менен, чындыгында кайсы программа, кайсы билим таратылып атканы, кайсы билим таңууланып атканы ар кайсы жамааттын өз билемдигине уже өзүнүн көз карашына жараша болуп калган. Мониторингдин жыйынтыгында билими бары, билими жогу да диний маселелерде ар кандай чечимдерди чыгарып, аны социалдык тармактар башка жолдор менен таратканы көп кездешкен. Анын натыйжасында миңдеген кыргызстандык Сирияга адашуу жолу менен кеткен учурлары аныкталган. Мындан улам дин чөйрөсүндөгү мыйзам долбоору колдоо тапса, анда кандай өзгөрүү, толуктоолор болорун мисалдын негизинде тизмектеди.
Дини билим берүүдө көзөмөлсүз негизде сабак берип жаткандар бар. Бул мамлекеттин ичинде мамлекет түзүлүү даражасына келип калган. Муфтиятты ислам багытындагы негизги орган катары тоготпой калган. Ар бир жамаат өзүнүн көз карашына карата сабак берүүдө. Билими бары жогу деле диний чечимдерди кабыл алып, соц тармактар аркылуу маалымат таратууда. 2 жылда Сириядан 520 кыргызстандык кайтарылды. Анын басымдуу бөлүгү аялдар менен балдар. Өлкөдөн чыгып кеткен кыздар башка улуттун баласы болгон 3-4 баласы менен кайтарылды. Мамлекет дааватка каршы экен деген жаңылыш кептер айтылууда. Дааватка чектөө киргизилбейт, бирок тартипке салынат. Анткени азыр экстремисттик топтордагы үймө-үй кыдырып, өз идеологиясын таратып жүрөт. Бир үйдө атасы менен баласы сүйлөшпөй, бир туугандар бет карашпай калган учурлар бар. Анткени бирөө бир сектага кирип кеткен, башкасы салттуу динди карманат. Мыйзамда диний тартип маселеси каралган, динге чектөө жок. Документте чет өлкөдө дин боюнча билим алуу процессин жөнгө салуу да сунушталган. Ага ылайык башка жактан билим алууну каалагандар милдеттүү түрдө дин аалымдары тиешелүү диний уюмдун борбордук башкаруу органы менен макулдашуусу керек. Эгер бул талаптар аткарылбаса, билимин тастыктаган документ Кыргыз Республикасынын аймагында жараксыз деп эсептелинет. Талкууда эл өкүлдөрү жылда аткарылган ажылык сапарда муфтият канча киреше товарына кызыгышты. Жылына биздин жарандардын хачка барып келгенден дин башкармалыгы канча киреше табат? 235-40 доллар немеси каралса, ошол 200дөн ашык кишинин айлыгы анан чарба маселелерине каралат. Дин башкармалыгы билбей бул жөнүндө канча акча бөлүнөрүн? Бул боюнча бир жылда 1 миллион 450 миң доллар айлыкка каралат. Ана 1 миллион 100 канча дейсиз? 1 миллион 450 миң. Ал эми фитр садакадан жылына Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына 50 миллион сомдун тегерегинде чогулары. Президенттин демилгесинин негизинде айыл өкмөттөгү 232 баш имамдарына 8 миң сомдон айлык бериле баштаганын билдирди. Андан соң депутаттардын сунушу менен долбоор талкуусуз каралып, биринчи окууда колдоо тапты. Дегени менен эл өкүлдөрү өлкө аймагындагы диний чөйрөнүн өкүлдөрү чакырылгандыктан талкуу болуш керектигин айтышып, экинчи окууда эске алына турган сунуштарына токтолушту. Мынакей ушул мыйзамдын 4-чү беренесинде Кыргыз Республикасында мамлекеттик мекемелерде, өз алдынча башкарууларда, бардык мамлекеттик органдарда дин иштерин мындай пропаганда кылууга болбойт деп атат. Ошого мен сунуш киргизем. Мына жогорку кеңеште дагы бизде намазканабыз бар. Депутаттарыбыз барып намаз окуйт, аппараттын кызматкерлери барып намаз окуйт. Ошолор жабылып калбагандай болуш керек. Ошол эле 4-чү беренеде турат. 18 жашка чейинкилерге мындай дин иштерге аралашууга тыюу салынат деп. Ошолорду эртең мечитке киргизбей койбосун биздин балдарыбызды. Биздин балдарыбыз 5-6 жаштан барып ошол илим алып, билим алып, ушу туура жакта тарбия алып атат. Мыйзам долбоору кабыл алынса, кайрымдуулук фонддордун ишмердүүлүгү толугу менен диний ишмердүүлүк катары кабыл алынып, жылдык отчет менен көзөмөлдөнөт. Диний негиздеги партияларды, башка саясий түзүлүштөрдү түзүүгө, диний бирикмелердин саясий ишке катышуусуна жол берилбейт. Ошондой эле мечит медреселерден тарта башка диний мекемелер сөзсүз каттоодон өтүшү керек. Акылай Маратова, Мирлан Маматалиев, New TV. Январь-октябрь айларында Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн 2,5 миллиард доллар которулган. Улуттук банктын маалыматына караганда бул былтыркы 10 айдагы көрсөткүчтөн көп. Которулган акчанын басымдуу бөлүгү 2,3 миллиард доллар Орусиядан келген. Кыргызстандан Орусияга бул аралыкта 323 миллион доллар которулган. Алыскы чет өлкөлөрдөн 158 миллион доллардан ашуун которулган. 2023 жылдын январь-октябрында өлкөгө сырттан которулган акчанын суммасы 2,2 миллиард доллар болгон. Былтыркы 10 айда Кыргызстандан сыртка 455 миллион доллар которулган болсо, быйыл бул көрсөткүч 383,8 миллион долларды түздү. Башкы банк белгилегендей, быйыл Кыргызстандан сыртка акча которуу кыйла азайган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эмгек мигранттарын тандалма текшерүүнүн механизмдерин иштеп чыгууну сунуштады. КМШ мамлекеттеринин премьерлеринин жыйынында сүйлөп жатып, өкмөт башчы миграция жаатында кызматташууну активдештирүү сунушун айткан. Эмгек миграциясы коопсуз, мыйзамдуу жана иреттүү болуш үчүн тандалма идентификациялык текшерүү механизмдерин биргелешип иштеп чыгуу маанилүү деп эсептейм. Ошондо ак ниет жана мыйзам чегинде иштеген эмгекчилер акыйкатсыздыктан туура
туура эмес мамиледен жана дискриминациядан жапа чекпейт, деди Жапаров. Анын айтымында бул багытта достукту жана өз ара түшүнүшүүнү бекемдөө, эмгек мигранттарынын укугун толук форматтуу коргоо боюнча жалпы аракеттерди улантуу зарыл. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри, жогорку кеңештин экс-депутаты коррупцияга шек саналып кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматында ал 1995-96 жылдары Кыргыз Транс Авто мамлекеттик акционердик коомунун төрагасы болуп турганда, айрым кызмат адамдарынын көмөгү менен Токчулук мамлекеттик акционердик коомунун акцияларын мамлекеттен сатып алган айтылат. Андан тышкары мурдагы балыкчы эт комбинатынын мүлкүн мыйзамсыз жеке менчикке өткөргөн аныкталган. Бул мүлктүн баасы 626 миллион сом деп эсептелген. УКМК бул коррупциялык схемага башка адамдардын катышы бар жогу текшерилип жатканын кошумчалап, кармалган мурдагы чиновниктин аты жөнүн толук жарыялаган жок. Бирок ал Урманаев Султан Исакунович экен айтылууда. Атайын кызмат таратканымын инициал анын аты жөнүнө туура келет. 2023 жылы Кыргызстандагы кризистик борборлорго жана башка социалдык психологиялык мекемелерге 14 миңден ашык адам кайрылган. Алардын жарымынан ашууну үй бүлөлүк зомбулуктан улам кайрылууга мажбур болгон. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитети маалымдады. Ага ылайык үй бүлөлүк зомбулук учурлары боюнча кайрылгандардын 96% аялдар. Былтыр кризистик борборлорго жана социалдык психологиялык жардам көрсөтүүчү мекемелерге кайрылган аялдардын көпчүлүгүн 18-34 жаштагы аялдар түздү. 35-39 жаштагы аялдар 23%, 40-49 жаштагылар 19%, 50 жаш жана андан улуулар 6%, балдар 3% болгон. Өлкөдө адам укуктарын коргоо маселеси байма-бай көтөрүлгөнү менен аялдарга, балдарга, майыптыгы бар адамдарга зомбулук токтобой келет. 2024 жылдын 10 айында ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 14293 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 37,2% же 3877 учурга көп. Бишкек шаары дагы жаңы автобустар менен толукталды. Алар жакын арада каттамга чыга баштайт. Маалыматка ылайык учурда автобустардын 14 даанасы келип, дагы 54-ü 2 аптанын ичинде келүүсү пландалууда. Автобуста жүргүнчүлөр үчүн бардык заманбап ыңгайлуу шарттар каралган. Башкаланын коомдук транспортун толуктаган жаңы автобустар тууралуу кесиптешим Айтурган Жапаркулова айтып берет. Борбор калаага заманбап үлгүдөгү жаңы автобустар келди. Бишкек мэриясынын айтымына караганда дал ушундай дагы 54 даана автобус келет. Бул автобустун өзгөчөлүгү 3 эшиктүү, 21 орундугу бар жана 85 жүргүнчүгө арналган. Мындан тышкары майыптыгы бар жарандар үчүн дагы атайын мына дал ушундай шарттар каралган. Автобустар тиешелүү жол жоболору ылайыкталгандан кийин каттамга чыга баштайт. Бул жаңалынып келинген автобустардын ичинде жайкысын унаанын ичин салкын кармоо үчүн желдеткичтери да бар. Мындан тышкары автобустар газ менен жүрүп, экологиялык жактан таза болуп саналары айтылды. Эти автобусы работают на метане. 12 метрлик автобустар кечээ түнү Борборго алып келинди. Исузу үлгүсүндөгү бул автобустар суюлтулган газ менен жүрөт. Экологиялык жактан таза, абаны булгабайт деп айта алабыз. Мындан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ыңгайлуу жетүү үчүн атайын орун каралып, пандустар менен жабдылган. Учурда жалпы 14 автобус келди. Дагы 54 автобусту этап менен жеткирүү пландалып жатат. Ал эми Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев автобустардын документтери мыйзамдаштырылгандан кийин шаардын башынан экинчи башына каттам жүргүзөрүн жана шаар тургундары үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берүүнүн аракетинде иштеп жатышканын белгиледи. Бизде мындай айланма маршрут болуп атпайбы? Биз азыр жанакы Северный объездной дейт, эми түшүнүктүү болгон үчүн орусча айтып атам. Себептен да ошол объездной жол менен анан Бишкек шаарынын ичин аралап кете турган бир маршрут кылабыз. Ошондо чыгыш батыш автобекетин кошобуз да, ошондо мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Мына акыркы эле бизден дагы жарандардан келип түшкөн нерсе бар. 1 саатка жакын ушу бир автобекеттен бир автобекетке жүрүп калдык депчи, ошону убактысын кыскартыш үчүн ушул жаңы автобустарды коебуз да. Ошондой эле кала башчысы унаалардын сапаты жагы да каралганын, андыктан унаалар жашоочулар үчүн бир нече жылга кызмат кылат деген пикирде. Айта алам, эми Исузу баары эле белгилүү. Бул эми Исузу модель деген эң бүгүнкү күндө заманбап
технологияга жооп берген автобустардын бири болуп саналат негизинен да. Анан эми эң жакшы жери бул дагы бир жолу айтайын. Азыр биз автобустардын баарын алмаштырып атпайбызбы? Көбүнчө газ менен жана электричество менен. Ошол эле учурда Жунушалиев келерки жылы дагы 100 автобус жана 122 электробус алып келүү пландалып жатканын кошумчалады. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкекте ышка каршы күрөш боюнча кабыл алынган план эмнеге жыйынтык бербей жатканы тууралуу министрлер кабинети отчет бериши керектигин билдирди. Бул тууралуу депутат парламенттин жыйынында айтты. Бишкекте экологияны жакшыртуу үчүн 50 миллион доллар насыя грант алдык. Бирок өлкөбүз ышка толду, бир нерсе кылыш керек да. Бизде план, программа, концепция бар, бирок анын баары эмне үчүн иштебейт? Ушул боюнча отчет берип койсоңор, деди ал. Бишкек соңку жылдары айрыкча суук түшкөндө дүйнөдөгү абасы булганган жана эң кир шаарлардын сап башынан түшпөй келет. Кыш мезгилинде Борбор калаадагы абанын булганышы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуштаган абанын сапаты боюнча нормадан дээрлик 30 эсеге жогору болот. Дүйнөдөгү абанын сапатын иликтеген IQ Air сайтынын индексинде Бишкек деген көрсөткүч менен биринчи сапка чыккан. Ал арада жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин инспекторлору Бишкектеги абанын сапат көрсөткүчүн жогору кылып көрсөткөн датчиктерди текшергенин ведомстводон билдиришти. Адистер жабдуулардын тиешелүү сертификаттары жок экендигин аныктаган. Ошондой эле аппараттар жабык, желдетилбеген жерлерде орнотулгандыктан абанын сапаты тууралуу туура эмес маалымат бергендиги айтылды. Соңку жылдары Борбор кала кыш мезгилинде абасы кир шаарлардын сап башына чыгууда. Ыш маселесин чечүү талабы көптөн бери көтөрүлүп келе жатат. Абанын канчалык кирдегенин көрсөткөн датчиктер 2017-жылы орнотулган. Кабат үйдөн чыккан өрттөн 20 адам куткарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Өрт саат 15:04-тө толук өчүрүлдү. Бүгүн Бишкек шаарынын Октябрь районунун 12-Кичи районунда жайгашкан 9 кабаттуу турак үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө саат 14:03-тө Октябрь райондук номер 5-өрткө каршы бөлүмдөн бир күжүрмөн эсеп жана автошаты тартылган. Куткаруучулар тарабынан 20 адам эвакуацияланып, 4 адам тез жардам кызматына кайрылган. 9 кабаттуу турак үйдүн 3-чү кабатынан чыккан өрттөн улам Батырдын болжол менен 60 чарчы метр аянты күйгөн. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушундай кабарлар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.